Бүгүн сени көргөнү бардым. Болгондо да сенин жаныңа. Сен мейман болуп келген үйгө мен дагы мейман болдум. Сенин ал жерде бар экениңди мурдатан эле билчүмүн. Эмнеге сени да өзүмдү да аяп койбой билип туруп бардым экен. Өзүмдүн мирездигимди өзүм түшүнө албай таң калам. Бирок сен мени аядың окшойсуң. Себеби көрүнгөн жоксуң. Бир саамда сен жөнүндө кеп болуп калганда ашканада жардам берип жатат деген кызга жоопталдык. Эч нерсе болбогондой жайдары олтурдум. Дайым ишенимдүү, бек чыккан бийик үнүм менен дайымкыдай сүйлөп күлүп жаттым. Эч нерсе болбогондой эле ошол бойдон кетээримде тасмадай тартылып өткөн окуялар ал күнү мени ызага катуу салды. Жуп кетээримде эшиктен карып кирип келген кыз менен жигитти таңыркай карап калсак, ал экөө бир нерседен корккон сымал ошол эле учурда баалоо буюмдарын жоготуп алышкансып, эки жагын элеңдей карап, түз эле биз олтурган бөлмөдөгү узун дасторкондун этегине келип, бизди карап экөө эгиз козудай катар туруп бири-биринин колун бек кысканап алда бизге жүгүнүп жиберишпеспи? Таңыркай карап, ак тилек айтмак түгүл үндөй албай, ошондой ыңгайсыз учурда же бирөө тамаша деп күлүп жибербей, же жөтөлүп жибербей, кулак мурун кескен жымжырттык каптап калды. Баарынан таң калганыбыз кыздын башында жан келген келинге сала турган ак чуулук. Үй ээси дасторкондун этегинде кыздын колун үндөбөй бек кармап турган инисинин бул кылыгына ачуулана чакырая карап турду. Эстүү жаныбызда эмне болгонун дароо түшүндүк. Демек кызды ала качып келишкен.